Каракол айылынын тургундары дыйканчылык, мал чарбачылык менен алектенип тиричилигин өткөрүшөт. Башка айылдарга салыштырмалуу айдоо жерлеринин кенендиги менен өзгөчөлөнгөн айыл эли түшүмдөрүн быйыл мол жыйнашкан. Анын урматына жашоочулар чогулуп түшүм майрамын өткөрүштү. Бүгүн ошо маданият кызматкери катары бүгүн ушундай иш-чаралар өткөрүп атат. Элдерди ырдатып, бийлетип, караоке ырдатып атабыз. Өзүбүздүн милдетибизди аткарып атабыз маданият жагынан. Түшүм майрамында айылдагы 26 ондук ар бир көчө үчүн сынактар уюштурулган. Алар өз түшүмдөрүн, айыл чарба өсүмдүктөрүн, жашылча жемиштерди көргөзмөгө коюшкан. Элеттиктер быйыл аба ырайы жагымдуу болгондуктан алынган түшүм дагы мол болгондугун белгилешүүдө. Элге жакшылыктар болду. Быйыл дагы күз мезгили дагы жаанчыл болуп атат. Жай жаанчыл болду. Өкмөт жардам берди, мамлекет элге үрөң келди. Ошондон эл жакшы түшүмдү мол алды. Элдин арасында бүгүн майрам өтүп атат. Көп жакшылыктар болсун, эл аман болсун. Түшүм майрамы жылда айылыбызда өткөрүлөт. Жакшы шарттар коюлган, жакшы тапшырмалар берилген, анан конкурс уюштурулган. Ошо конкурска ушу түшүм майрамына карата ар бир ондук ушундай выставка коюшу керек болчу, анан тасторкон жасаш керек болчу. Мына ошол тасторкон жасап выставкабызга биздин ондук Атагул Канатованын ондугу экинчи орунду алып 3000 сомду утуп алдык. Биринчи орунду Барамыш Нурбектин ондугу утуп алды эле, алар 5000 сом алды. Мындан тышкары улуттук оюндар болуп атат. Ошондой эле спорттун түрлөрү боюнча дагы мелдештер уюштурулуп, концерттик программалар менен улантылды. Түшүм майрамын өткөрүүгө Каракол айылындагы өнүктүрүү фондунан айыл жаштарынын фонду демөөрчүлүк кылышкан. Жазгы иштеген механизаторлорду талаачылык иштерине эске алып, комбайнерлор, трактористтер, ар кандай трактористтин шайман иштерин жүргүзүүндөгү пресс менен иштеген чөп чапкыч жана дары чачкычтардын баарын эмгегин балап бардыгына ушу ыраалчылык каттарды тапшырдык бүгүнкү күнү. Иш-чаранын жыйынтыгы менен айылдагы мыкты дыйкандар аныкталып, аларга атайын даярдалган дипломдор менен сыйлыктар тапшырылды. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары.